Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз кыргыз тили сабагы туурасында болмокчу. 7-класс мугалим Бергалиева Света Ташбайына. Сабактын темасы кызматчы сөздөр, алардын түрлөрү. Сабактын максаты окуучулар кызматчы сөздөр туурасында билишет, кызматчы сөздөрдүн түрлөрү боюнча кыскача маалымат ала алышат жана алар менен сүйлөмдөрдү түзүп машыга билишет. Окуучулар шамдагайлыкка, туура так сүйлөөгө тарбиялана алышат. Сөз түркүмдөрүнүн бөлүнүшү. Кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрү жалпы категориялык, грамматикалык маанилеринин өзгөчөлүгү боюнча топторго бөлүнөт. Биринчи, маани берүүчү же негизги сөз түркүмдөр. Буга зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, этиш жана тактоочтор кирет. Булар өз алдынча лексикалык мааниге ээ болуп, сүйлөм мүчөсүнүн кызматын аткарып, кээде өз алдынча сүйлөм да боло ала турган сөздөр болуп саналат. Өзгөчө сөз түркүмдөр. Булар сырдык сөздөр менен тууранды сөздөр. Негизги да, кызматчы да сөз түркүмдөрүнө кошулбаган бул сөз түркүмдөрү кишинин ички сезимин билдирип жана ар кандай табыштарды, көрүнүштөрдү туурап айтылган сөздөр болуп эсептелинет. Булар өзгөчө сөз түркүмдөрү. Кызматчы сөз түркүмдөр. Булар өз алдынча лексикалык мааниге ээ болбой, сүйлөмдө сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып, алардын ортосундагы ар түрдүү карым-катышты шарттап турат. Башкача айтканда, лексикалык толук маанилүү сөздөрдөгү кошумча ар түрдүү грамматикалык маанилерди жаратат. Кызматчы сөз түркүмдөрү булар байламталар, бөлүкчөлөр, жандоочтор жана модалдык сөздөр. Ошентип балдар, кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрү төмөндөгүдөй кылып бөлүштүрүлүп, топтоштурулат экен. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү. Алто. Биз жалпысынан кыргыз тилинде сөз түркүмдөрү 12 сөз түркүмү бар деп үйрөнүп келебиз. 12 сөз түркүмдөрүнүн ичинен сөз түркүмдөрү, маани берүүчү сөз түркүмдөрү, өзгөчө сөз түркүмдөрү, анан кызматчы сөз түркүмдөрү болуп эмне кылат, бөлүнөт. Эми ошонун маани берүүчү сөз түркүмдөрү 6га бөлүнөт экен. Биз ар бир сабагыбызда кайталайбыз. Себептегенде маани берүүчү сөз түркүмдөрү 6, булар зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, этиш, такточ. Мына бул 6 маани берүүчү сөз түркүмдөр экен. Өзгөчө сөз түркүмдөрү 2 экен, балдар. Сырдык сөздөр, анан тууранды сөздөр. Ал эми кызматчы сөз түркүмдөрү 4. Булар байламталар, бөлүкчөлөр, жандоочтор, модалдык сөздөр. Мына балдар, кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрү 12 сөз түркүмү бар экен. Анын ичинен 3кө бөлүнөт экен. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү, өзгөчө сөз түркүмдөрү, кызматчы сөз түркүмдөрү. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү 6, өзгөчө сөз түркүмдөрү 2, кызматчы сөз түркүмдөрү 4. Ошо менен жалпысынан 12 сөз түркүмү бар экен. Эми балдар, кызматчы сөздөр. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз кызматчы сөздөрдүн түрлөрү. Кызматчы сөздөр өз алдынча турганда эч кандай маани бербейт. Алар сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып, аларга кошумча гана маани беришет. Кызматчы сөздөргө төмөнкүлөр кирет. Менен, жана, көздөй, абдан, жөнүндө, жок, эч, ко, өтө деген сөздөр булар кызматчы
сөз түркүмдөрү. Эми балдар, кызматчы сөздөрдүн түрлөрү. Кызматчы сөздөр өзүнүн ичинен 3кө бөлүнөт экен. Булар жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр. Жандоочтор дайыма булар атооч сөздөр менен тизмектешип, атооч сөздөр менен келип, аларды жандап гана айтат экен. Жандоочтор. Ал эми байламталар сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү эмне кылып турат? Байланыштырып турат. Бөлүкчөлөр сүйлөмгө кошумча гана маани бере алышат. Эми түрлөрү. Ошо жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр дедик. Кызматчы сөздөрдүн түрлөрү 3кө бөлүнөт. Жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр. Эми ар бирине токтололу. Жандоочтор ар дайым атооч сөздөр менен тизмектешип, аларды жандап айтылат экен. Мисалы, менен, жөнүндө, туурасында, сыяктуу, боюнча, карай, көздөй, чейин дейре. Мисалы менен карайлы. Жакшы менен жүрсөң, жетерсиң муратка. Жаман менен жүрсөң, каларсың уятка. Мына балдар, бул жерде менен деген байламта сөздөрдү эмне кылып атат? Жандап, сөздөр менен тизмектешип, аларды жандап эмне кылып атат? Айтылып жатат. Бул жерде менен деген байламталар жандооштор болду. Кийинки сүйлөмдү карайлы. Үйгө карай, мектепти көздөй, уюлдук телефон аркылуу. Бул жерде эмне кылып атат? Карай, көздөй, аркылуу дегендер жандоочтор. Себеп дегенде жандоочтор булар кандайдыр бир сөздөр менен тизмектешип, аларды жандап гана айтылып жатат. Байламталар. Байламталар сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырат. Алар жана, менен, себеби, эгерде, бирок деген сөздөр. Булар байламталар. Мисалы, Бермет эрке кыз. Себеби атасы менен энесинин кичүүсү. Бул жерде себеби деген байламта сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү эмне кылып турат? Байланыштырып турат. Кийинки сүйлөм. Берметтин дагы жана байкеси бар. Бул жерде жана деген байламта болуп турат. Сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турат. Эгерде ата-энеси конокко же сейилге чыгышса, сөзсүз сээрчитип алышат. Бул жерде же деген байламта болду. Бөлүкчөлөр. Бөлүкчөлөр сүйлөмгө кошумча гана маанини берип турат. Алар го, ыя, да, эң, өтө, абдан, аябай, таптакыр деген. Булар бөлүкчөлөр. Мисалы, коңгуроо шыңгырап бүткөнбү, ыя? Бул жерде ыя деген байламта, бөлүкчө эмне кылып атат? Кошумча гана маани берип атат сүйлөмгө. Мен сабактан кечигип калам го. Балам шахмат ойногондо таптакыр шашпа. Өтө кылдат ойлонуу керек. Бул жерде го, ыя, таптакыр, өтө дегендер бөлүкчөлөр. Мына балдар, бөлүкчөлөр сүйлөмгө кошумча гана маанини берип турат экен. Кызматчы сөздөр. Сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара албаган, бирок сөз же сүйлөмдү байланыштырууда же ар кандай кошумча маанини билдирүүдө колдонулган сөздөр. Кызматчы сөздөр. Алар өз алдынча турганда мааниге ээ эмес. Жана сүйлөм мүчөлөрү дагы боло алышпайт. Буларга байламталар, жандоочтор, бөлүкчөлөр жана мадал сөздөр кирет. Мадалдык сөздөр кирет. Кызматчы сөздөр толук маанилүү. Сөздөрдүн семантикалык, грамматикалык жактан олуттуу өзгөрүүгө учурап, бир нече белгилери боюнча мүчөсүнө жакындашып кетишинен пайда болот.
Кызматчы сөздөргө мисал. Кызматчы сөздөр булар жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр. Эми балдар, жандоочтордо акылдуу, сайын, сыяктуу, шекилдүү, тууралуу, жөнүндө, боюнча, бою, үчүн, менен, дейре жана башка. Ал эми булар жандоочтор болду. Эми байламталар. Булар жана, менен, да, ал эми, анткени, себеби, же, бирок да, ошентсе да, болбосо жана башка сөздөр. Булар байламталар. Ал эми бөлүкчөлөр гана, эле, өтө, абдан, аябай, аябагандай, да, дагы, деле, так, нак, ооба деген сөздөр. Жана башка. Ал эми модалдык сөздөр албетте, арине, чындыгында, ырас, сөзсүз, балким, чамасы, болжолу деген жана башка сөздөр булар модалдык сөздөр. Мисалы, Асан менен Үсөн эгиз. Бул сүйлөмдө карасак, Асан менен Үсөн эгиз. Менен деген бул байламта. Эмне кылып атат балдар? Сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турат. Асан Үсөн менен эгиз. Бул жерде менен деген байламта, бирок бул сүйлөмдө эмне кылып атат? Сөздөрдү жандап гана айтылып атат. Асан шаарды карай кетти. Бул жерде дагы карай жандооч. Алым менен келдим. Менен жандооч. 222 көнүгүүнү карасак, көчүрүп жазып, жандооштордун алдын сызгыла дейт. Эмне себептен кызматчы сөз экенин түшүндүргүлө. Буларды өзүбүз карап иштеп чыгабыз балдар. Байламталар татаал сүйлөмдүн тутумундагы бүрөңчөй мүчөлөрдү жана жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштыруучу кызматчы сөз түркүмү байламталар деп аталат балдар. Мисалы, да, же, бирок, демек, менен, себеби, ошол, жана, да, эгер, анткени менен, ошол үчүн, ошол себептүү, ошондой болсо да, ошондой болгону менен деген сөздөр булар байламталар. Байламталар курамына карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй байламталар бир сөздөн гана турат. Мисалы, жана, да, себеби, дагы, демек, бирок, эгерде, ошондуктан. Мына балдар, булар жөнөкөй байламталар. Татаал байламталар эки же андан көп сөздөн турат. Татаал байламталар булар ал эми, анткени менен, антсе да, ошол себептүү, же болбосо, эмне үчүн десең деген сөздөр булар байламталар. Байламталардын ичинен татаал байламталар. Модалдык сөз бул сүйлөм тизмегинде туруп айтылуучу ойдун чындыкка карата болгон ар түрдүү мамилесин сүйлөөчүнүн көз карашына ылайык билдирген кызматчы сөздөр модалдык сөздөр деп аталат балдар. Модал сөздөргө төмөнкү сөздөр кирет. Албетте, балким, мүмкүн, маселе, имиш, кыязы, сыягы, сыякаттанат, баса, болжолу, ырас, кыскасы, айтмакчы, чындыгында, чынында, сөзсүз, мисалы, шексиз, чамасы, керек, мейли, дейм, кана, мына, окшойт, көрүнөт, чыгар жана башка сөздөр булар модалдык сөздөр. Модалдык сөздөр балдар сүйлөм тизмегинде туруп, булар айтылуучу ойдун чындыкка карата болгон ар түрдүү мамилесин сүйлөөчүнүн көз карашына ылайык билдирген кызматчы сөздөр булар модалдык
сөздөр деп аталат экен. Сүйлөмдүү сөздөрдөн сөз айкаштарынан айырмалап турган биринчи белги модалдуулук, синтаксистик чак жана жак. Модалдуулук менен синтаксистик чак төмөнкүдөй тилдик каражаттар аркылуу ишке ашат. Этиштин чактары жана ыңгайлары модалдык мааниге ээ болгон сөздөр киринди сөздөр жана бөлүкчөлөр интонация. Модалдык сөздөр ой пикирди ырастайт, аны божомолдогонун билгизет, кандайдыр бир нерсенин зарылдыгын, милдеттүүлүгүн туюндурат. Мисалы, албетте, биримдиктүү болсок жакшылыкка жетебиз. Ырас жалкоолугубузду моюнга алышыбыз керек. Бул жерде албетте, ырас деген модалдык сөздөр. Булар модалдык сөздөр жөн гана ой пикирди ырастап, аны божомолдогонун билгизип, же кандайдыр бир нерсенин зарылдыгын, милдеттүүлүгүн туюндуруп жатат. Кызматчы сөз деп эмнени айтабыз? Кызматчы сөздөр балдар өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маани билдирбеген, сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган, сөзгө кошумча гана маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр. Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбеген, айрым сөзгө же бүтүндөй сүйлөмгө ар түрдүү кошумча маанини киргизген кызматчы сөздөр. Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ болбогон, сүйлөм ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырган кызматчы сөздөр. Өз алдынча турганда лексикалык бир маанини билдире турган, сүйлөмдөгү сөздөрдү өз ара байланыштыруу үчүн кызматчы кошумча маани берген кызматчы сөздөр, булар кызматчы сөздөр деп аталат. Мына балдар, биз кызматчы сөздөр туурасында кыскача маалымат ала алдык. Анда эмесе балдар, кызматчы сөздөр булар жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр болуп бөлүнөт экен. Жана кызматчы сөздөр сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара албаган, бирок сөз же сүйлөмдү байланыштырууда же ар кандай кошумча маанини билдирүүдө колдонулган сөздөр кызматчы сөздөр экен. Алар өз алдынча турганда мааниге ээ эмес экен. Жана сүйлөм мүчөлөрү дагы боло алышпайт экен. Буларга байламталар, жандоочтор, бөлүкчөлөр жана модалдык сөздөр кирет экен. Жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр булар кызматчы сөздөр. Ар бирин биз эмне кылышыбыз керек экен балдар? Унутпашыбыз керек экен. Жандооштор кандай кызмат аткарат? Байламталар кандай кызматты аткарат экен? Бөлүкчөлөр модалдык сөздөр. Ал эми кыргыз тилинде сөз түркүмү 12 сөз түркүмү бар экен. Анын ичинен өзгөчө сөз түркүмдөрү сырдык сөздөр, анан туурамды сөздөр экен. Байламталар булар сүйлөм менен сүйлөмдү, сөз менен сөздү эмне кылып турат экен? Байланыштырып турат экен. Булар сүйлөмдүн тутумундагы бүрөңчөй мүчөлөрдү жана жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштыруучу кызматчы сөз түркүмү байламталар деп аталат экен. Байламталар түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт экен. Жөнөкөй жана татаал болуп. Ал эми модалдык сөздөр болсо, булар албетте, балким, мүмкүн, маселе, сыягы, болжолу, чындыгында, чамасы, мына, окшойт, көрүнөт, чыгар жана башка сөздөр булар модалдык сөздөр экен. Модалдык сөздөр булар
кандайдыр бир сүйлөмдү ырастап, аны божомолдогонун билгизип, кандайдыр бир нерсенин зарылдыгын, милдеттүүлүгүн туюндуруп турат экен. Мына балдар, кызматчы сөздөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маани билдирбейт экен. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап, силерге үйгө тапшырма балдар, чейин, карай, үчүн, жөнүндө, тууралуу, сыяктуу, аркылуу деген сөздөргө сүйлөм түзүп келесиңер. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар, сак саламатта калгыла.